Açık çaçık emес, tosuk жүрүү, жабык жүрүү аялдын. Аялдын uzun kiyinişi үйүндөгү атасынан, күйөөсүнөн, ага инисинен жана баласынан, жана ушулардын намустуу экендигинен кабар берет көчөдө. Кайсы бир аялдын этеги кыска боло турган болсо, алардын ушул жогору жакта айтылгандарынын 2-3 же текши бүт барыбы анча эле ариет жок экенинен кабар берет. Сөзүм кимдир бирөөлөргө катуу тийиши мүмкүн. Ислам дин хамидал гыйра. Мындай коргонууну, сактоону, сактанууну, ариеттүү болууну шунчалык даңазалап мактап келет. Жада калса, куллу умматин вуди'атил гыйра фи риджалиха, вуди'атис сиянату фи нисаиха. Кайсы бир коомдун эркектери ар намустуу болсо, ал коомдун, ал журттун аялдары сактанчак деген коргонгон, тосунган, жамынган, уялчак болот деп атат. Кайсыл коомдун, демек, кайсыл үй бүлөнүн эркеги ариеттүү, ар намустуу болсо, демек, ал үйдөн эч качан жылаңач аял чыкпайт деген түшүнүк. Анан кайсы бир эркек, кайсы бир үй бүлөнүн атасы, эри, намысы мисалы жарым болсо, ариеттен көрөнгөсү бош болсо, ал үй бүлөнүн албетте аялы каалаган менен өбүшөт, жытташат. Өзү деле эчтеп алып барып алып, аяштарын салып берип атпайбы? Учурашып бүтөт. Бир көрүп койгулачу узун. Дагы бир көргүлөчү, бир чопулдашып. Ушул ариетсиз эркек. Айттым го, менин сөзүм бирөөлөргө катуу тиет деп. Ушул мезгилге чейин тойлорго барып, эч кимге кийинмеген. Күйөөсүнө ошол кийимди кийбейт. Тойго кийип барган көйнөктү ошол келинчек күйөөсүнө кийбейт. Күйөөсүнө ошондой жасанбайт. Ал ошол жердегилерге жасанат. Анан баргандан кийин ошол достор, эркек дос менен учурашып бүткөндөн кийин, анан кезеги менен аял учурашып, баары менен беттерин бетине тийгизип чопулдашып өтөт. Эң ириде ушул аялын ертип барган эркек ариеттүү боло турган болсо, жаап коймок, отургузуп коймок үйдө. Мейли тойго алып барганда дагы чеке менен алып барып аялдар тобуна кошуп коймок. Мына намыс, жоолуктун, хижаптын чечилиши бизди каяка алып баратат. Сауд ибн Убада радиаллаху таала анху, Аллах андан разы болсун, сахаба. Бир күнү мындай деди: эгерде мен келинчегимдин жанында кайсы бир эркектин турганын байкап эле кыла турган болсом, кылычым менен чаап салам деди. Кайра тургуз, оңолгуз кылып чаап салам. Бул сөз пайгамбарга да жетти. Сахабалар уурданып пайгамбарды тиктеп, эмне дээр экен деп атты. Сауд ибн Убаданын ушул сөзүнөн пайгамбар ачууланып bir нерсе дээр бекен деп турушту. Пайгамбар сахабаларга жылмайып тиктеп: "Ата'жабуна мин гыйрати Са'д?" Сауд ибн Убаданын, Са'дтын кызганычынан, анын ар намыстуулугунан, намыскөйлүгүнө таң калып атасыңарбы? Деди эле, "Ооба. Ушунчалык да болобу?" деди. А пайгамбар айтты: "Ла ана агьяру минху." Эгер билгиңер келсе, мен силер угуп жаткан Сааттан дагы ар намыстуу кызганчаакмын. Валлаху агьяру минни. Ал эми жаратуучубуз Аллах менден да кызганчаак, жана ариеттүү.